Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Сабагыбыздын бүгүнкү темасы Совет бийлигинин алгачкы мезгилиндеги социалдык экономикалык курулуш. Сабактын планы. Совет бийлигинин агрардык саясатынын багыттары. Жер-суу реформалары. Совет бийлигинин агрардык саясаты. Владимир Ильич Ленин башында турган Совет бийлиги 1917-жылы 26-октябрда жер жөнүндө декрет кабыл алып, ага ылайык бардык жерлер мамлекеттин менчиги деп жарыяланган. Жер декрети боюнча Совет бийлигинин агрардык саясатынын багыттары: жерге болгон жеке менчикти жоюу, ири жер ээлеринин жерлерин конфискациялоо, жер аны иштеткендики деген эреже боюнча жерди чарбаларга теңдеп бөлүп берүү, чарбаларды жерге жайгаштыруу, натуралай жана акчалай салыктарды, ижара акыларын жана дыйкандардын кредиттик мекемелерге болгон бардык карыздарын жоюу, дыйкандарга өз чарбаларын түзүү үчүн материалдык, техникалык, акчалай жардам берүү, айыл чарбасын тейлөө үчүн кооперативдердин жөнөкөй түрлөрүн уюштуруу жана башкалар аныкталган. 1918-жылы 17 майда Лениндин демилгеси менен Түркстанда сугат иштерин уюштуруу боюнча декрет кабыл алынган. Чүй сугат иштерине 94 000 теше жерди өздөштүрүү каралган. Түркстанда сугат тармагын өздөштүрүү үчүн 50 миллион сом бөлүнгөн. 3 миллион сом Пишпектеги чүй суусун өздөштүрүүгө бөлүнгөн. Чоң Чүй каналынын курулушу. Чүй суусун өздөштүрүү үчүн инженер Владимир Васильев Ленинге барып жолугуп, анын маанилүүлүгүн билдирген. Бирок Владимир репрессияланган, ал эми Ленин дүйнөдөн кайткан. Ошентип, Чоң Чүй каналын куруу 1940-жылдын 10-майында гана башталган. Көп өтпөй согуш башталып, ошондуктан аялдар Чоң Чүй каналын курууну иштөөгө аргасыз болушкан. Пржевальскийде булактардын 100 000 теше жери конфискацияланган. Ал жерге Кытайдан кайткан 200 000ден ашуун кыргыздар жайгаштырылган. 1917-20 жылдар аралыгында кулактар, манаттар жана байлар дыйкандардын өз алдынча жерлерин тартып ала баштаган. 1921-жылы январда Түркстан АССРнин казак жана кыргыздардын жерлерин кайтарып бермейинче кыргыз элинин абалын оңдоого болбой тургандыгын белгилеген. 1921-жылы 4-февралда Жети-Суу областтык революциячыл комитети жер-суу реформасын жүргүзүү жөнүндө буйрукка кол койгон. Жер-суу реформалары 2 этап менен жүргөн. Биринчи этабы 1921-22 жылдар аралыгында болуп өткөн. Жети-Суу областынан Верный, Бишкек, Каракол уездери, Сырдарыядан Олый Ата, Чымкент, Ташкент, Ферганадан Жалал Абад жана Мархамат райондору кирген. Экинчи этабы 1923-26 жылдар аралыгында болуп өткөн. Жети-Суу областынын калкын жапырт жер менен жерге жайгаштыруу иши башталган. Кыргызстанда көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды олтурукташуу процесстери жүргөн. Жер-суу реформасы айыгышкан тап күрөшүнүн формасында жүргөн. Реформаны ишке ашыруу үчүн 3 адамдан турган үчтүктөр органы жана 285 болуштук жана айылдык комиссиялар түзүлгөн. 1921-22 жылдарда жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында кедей дыйкандарга жер, үрөдөр тең бөлүштүрүлгөн. Кулактар, байлардын ашыкча жерлери тартылып алынган. 197 000 тешеден ашуун жер бошотулуп, ал жерлерден 6 000ге жакын дыйкан чарбалары уюштурулган. Агрардык реформанын жыйынтыгы. 1923-26 жылдарда Кыргызстанда 91,9 000 чарба жерге жайгаштырылып, алар 590 жер иштетүүчү коомдорго биригишкен. 1927 жылы 12 ноябрда Кыргызстандын түштүгүндө жер-суу реформасын жүргүзүүгө декрет кабыл алынган. Помещиктердин 494, эзүүчүлөрдүн 3447 чарбасы жоюлган. Реформанын натыйжасында жер фондусу 46 000 гектар сугат жана 2,3 миллион гектар кайрак жерди түзгөн. 18,6 000 дыйкан жерге жайгаштырылган. Бардык чайрыкерлер, кедей дыйкандардын 75% жер айыл чарба шаймандары менен камсыз болушкан. Кооперациялар жана коллективдүү чарбалар. Реформанын жүрүшүндө 65 колхоз түзүлүп, Кыргызстандын 40 000 көчмөн мал чарбасы олтурукташкан. 1925 жылга карата
Кыргызстанда 232 айыл чарба кооперативи түзүлгөн. Аларда 21,8 адам мүчө болгон. 1926-жылы Кыргызстандагы кооперацияларды Кыргыз АССРнин кооперацияларынын совети жетектеген. 1919-жылы Кыргызстанда кооперациянын адистешкен формаларын түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Кыргызстанда 1925-жылы 64 колхоз, 6 совхоз болгон. 1928-жылы 5 коммуна, 102 биргелешип иштетүү жерлери, 180 айыл чарба артелдери болгон. Тема боюнча суроолор. Жер жөнүндө декрет кандай максатты көздөгөн? Жер суу реформаларын жүргүзүүнүн максаты кандай болгон? Алгачкы кооперациялар жана коллективдүү чарбалар жөнүндө эмне билесиңер?